Ысмайыл Кадыров, Кара мышык, аңгеме. Кимдир бирөөнүн мышыгы тууганда, мыйынча мышыкты эмне кылам деп, ар кайсы короого бирден ыргытканбы, же балдар уурдап чыгып, оюндары канганда таштаганбы, айтоор жазгамал короодо жаңы гана көз ачкан кичинекей кара мый пайда болду. Мый бул үйдөгүлөргө жагып калды. Ушул үйдө чоңое баштады. Бул үйдө чал менен кемпир жашоочу. Мый экөөнү тең жакшы көрүүчү. Кемпир анын курсагын бөксөрчү эмес. Чал жоонунан сылап мештин түбүндө отурчу. Мый үчүн жашоо ушундай гана өтө берүүчүдөй сезилчү. Убакыт зыпылдап өтүп жатты. Мыйдын куйругу менен ойногон балалыгы калып, кап-кара мышык болду. Бир күнү адаттагы турмуш өз нугунан бузулуп, чал төшөккө жатып калды. Кирип чыккан эл көбөйдү. Бир жума өтпөй үйдөн чуу чыкты. Сыртка боз үй тигип, чалды анын капшытына жаткырышты. Опур-топур, өкүрүк, ызы-чуудан мышыктын башы айланды. Кечинде киши азайган кезде мышык жылаа басып чалга жакындады. Жоонунан сылап, эркелеткенин сагынган эле. Кара жоолук салынып, тескери карап турган аялдардын бирөө көрө коюп, табичкеси менен бир чаап мышыкты кубалап чыкты. Эми ал үйгө жолобой короодо гана жүрдү. Эртеси түш ой чалды көтөрүп чыгышты да, үй жанына бир аз коюп, эл тегеректеп сүйлөп, айрымдары ыйлап басташкан соң кайдадыр алып кетишти. Коргондун кырында эч нерсеге түшүнбөй карап отурган мышыктын ичи ачышып, муюлуп жиберди. Бирок кайрагы келер деген үмүттө кала берди. Чал кайрылып келбеди. Жыл маалына чейин кемпир эртең менен кечинде ары карап заңкылдап ыйлайчу болду. Мышык ага адегенде таң калып жүрсө, кийинчерээк кадимкидей көнүп кетти. Бирок үйдө бир бала пайда болду. Анын кылыгы мышыкка такыр жакчу эмес. Ал чалдын кызынын баласы эле. Бала мышыкты мыжыгып, көккө ыргытып жиберип, жерге 4 аягы менен түшкөнүнө маашырлана берүүчү. Анын эти ооруп, жүдөгөнү менен иши да болчу эмес. Мышыктын тили болсо, кайсы жазыгыма ушунча кыйнайсың, демек. Көбүнчө мышык балага көрүнбөскө аракеттенчү. Бир күнү машине келип, үйдөгү жүктү ага сала башташты. Кемпир кызыныкына биротоло кетип жаткан эле. Мышык эмне кылаар айласын таппай, мыйоолоп босогодо турду. Кемпир бир убакта бутуна сүйкөнгөн мышыкты колуна алып, жоонунан сылап турду да машинеге ыргытып койду. Машине ордунан козголуп, кыйла баргандан кийин бирөө мышыкты көрө койду. «Бул кайдагы мышык?» деди ал бакылдап. «Машинеге мышык салбайт. Анын үстүнө бул кара мышык турбайбы? Жолубуз болбойт. Ушунчасын да ыргытып салыш керек». Ал биздин мышык бир ырымчылдын сөзүн адатка айландырып, жазыгы кара болуп калганбы? Ырааматыл кабышкам жакшы көрчү эле. Эч кимге зыяны деле жок, деди кемпир. «Мышыкты жакшы көргөндө ал бала болуп бермек беле? Ыргыткыла», деди экинчи киши. Биринчиси мышыкты кармады да, туйлаганына болбой, көздөрүн будамайлай басып, буттарын тырыштыра нығырды. Кыйла баргандан кийин машинеден ыргытты да кете беришти. Жол четиндеги аңгекке 4 аягынан түшкөн мышык жүнүн үрпөйтүп, эки жакты карады. Көзүнө тумандап эч нерсе көрүнбөдү. Жарыкка көзү уйралганда машине карансыз узап кеткен эле. Эйин талаада мыйоолоп мышыкча ыйлады. Ыйлоодон пайда жоктугун жүрөгү менен сезип, бет алды жол жээктеп жөнөдү. Курсагы ачып, шай кетти. Жолдон сууга жолукту. Бир аз суу ичти. Мурдуна тааныш жыт келди. Көпүрөнүн кулагында комдонуп кыйла жатты. Бир убакта бир чычкан чыгып, ийин каза баштады. Эки көзү андан өтүп, боор токтой жылып жөнөдү. Жакындаганда бир секириш менен барып баса калып, тытмалап жегенден кийин
курсагы бир аз бүрсөйгөнсүдү. Шашпай жаланып, бетин жууду да сапарын улантты. Бир убакта кайдан жайдандыр сары дөбөт чыга калды жолдун ары жигинен. Мышыктын жүрөгү оозуна кептелди. Дөбөт ырылдап мышыкка атырылды. Мышык качып жөнөдү. Дөбөт куйрук улашып келатты. Айдай талаада бир да бак жолукпады чыга качканга. Бир кезде анын багына кууш көпүрө көрүндү. Мышык ага кире качып котолду. Көпүрөдөн караңгы киргенде чыкты. Эки жагын байкап, иттин жоктугуна ишенген соң тереберге көз чаптырды. Жымыңдаган жылдыздарды карап, мышыктык сезим менен айылы чукул жерде экенин болгулоду. Кубанычтан курсагын ачканына карабай чуркап жөнөдү. Түн ортосунда айылга жетип, өнүп өскөн үйүн таап келди. Эртеси бул үйгө жаш жубайлар келишти. Мышык буттарына чалынып, аларга эркеледи. Чал менен кемпирдин мээримин сагынып куса болуп турган. Алдыбыздан кара мышык чыкты. Жолубуз болбойт го, деди келин. Койгула чырымчылыкты. Бул ушул үйдүн мышыгы. Күндө эле астыман чыгат. Эч деле запкы көрө элекмин, деди алар менен кошо кирген мышыкка тааныш кошуна. Алардын мышыктын кечээки саякаты жөнүндө кабарлары жок эле. Эгер тили болсо, күнчүлүк жерден үйүн кантип таап келгенин өзү гана сыймыктанып айтып бермек. Мышык алар менен кошо үйгө кирди. Ошентип алар ошол үйдө туруп калышты. Кечинде мышыкты сыртка чыгарып жиберишти да, ошол боюнча киргизишкен жок. Эшик алдында муюлуп туруп тажаганда чатырга чыгып жатты. Мышык кез-кезде гана үйгө кирип, көбүнчө короодо жүрчү болду. Ээн баштанып үйгө кирсе, келин баш көзгө койгулап сыртка кубалачу. Чычкан көбүйүп кеткенде гана жатаарда киргизип, таңгамаал чыгарып жиберишчү. Келиндин күйөөсү кээде киргизип коелучу байкушту деп калчу. Анда келин мышык үйдө бала болбосо, чал менен гана кемпир болуп, жонуман сылап, эркелетип отурса деп тилесе, күчүк үйдө кичинекей бала болуп, колундагысын талашып жеп турсам деп тилейт экен, дечү. Бирөөдөн укканын бетине кармап. Бир күнү мышык байкоосуздан үйдө калды. Киши жоктугунан пайдаланып, чарадагы сүттөн ичти. Өмүрүндө биринчи жолу оорулук жасашы эле. Курсагы ачпаса, ага деле барбайт болчу. Эшик терезе бек болгондуктан сыртка чыга албады. Айласыздан керебеттин астын булгап койду. Көрүнө жерге жаткандан коркуп, чала жабылган мештин оозунан кирип, төрүнөттө сүткө тойгон неме ныксырап уйкуга кирди. Келин кечинде келип чарадагы сүттү көрдү. Каңырсыган жыкты сезип, аны керебеттин астынан тапты. Акыры мышыктын кылыгы экенин билген соң, аябай буркан-шаркан түшүп жинденди. Мышыкты издеп таппай койгон соң, шашпа, колума бир тиерсиң, деди да от жагууга киришти. Мешке көң калап, үстүнө май чачты. Сасык жыттуу суюктук үстүнө жаба төгүлгөндө гана мышык баш көтөрдү. Саамга дендароо туруп калды. Ошол мезгилде ширеңке чагылып, мышыкка от жаба берди. Коркуп кеткен мышык мештин оозунан сыртка атып чыкты. Келин бакырып чалкасынан кетти. Кара мышыктын үстүнөн от жалбырттап, түлүлөй өрттөнүп, бир тутам жалынга айланып, андан-мындан бир көрүнүп, күйгүм талаш айылды аралап, жан далбаса кылып учуп баратты. Hangi geminin ayağı var?